Assalomu alaykum. Mekendesh Media YouTube kanalının ko'ruvchilari. Bugun sizlarga o'zgacha kontent bo'ladi. Bu yerda bir Qadamjoyda birinchi jolu O'xna ayilida Jaltashda jaylosida cho'ng ko'lamda darvuz ekan. O'shul darvuzlari pishib, hozir sotuvga chiqdi. Kecha birinchi partiyasini olganmiz. Odamlar talamay qilib olib ketdi. Hozir ikkinchi partiyasi kelgan ekan. Anan shuga biroz men daha qiziqib, bizning oilada birinchi jolu shunday narsa bo'lganiga men daha tan qolib, hozir sizlarga ko'rsatayin deb o'taman. Bu darvuzlar aprelning 15-20larında ekilgan ekan O'xnada. Buni hozir pishib, уже kecha birinchi sotuv boshlanibdir. Ana men chinni aytsam o'zimdagi ishonganim yo'q. Anan borib bir ko'rganchanan o'zimning podpischiklarimga dag'in ko'rsatayin deb atayin videoga tortdim-da. Бұл hem negizi biz yaşlıqtan ilgertenle turusun aytqanda nemezge singib qalgan 30 adırda, Töm oyunda, Şamaldı sayda, Bışat dep şunday aң sezimizge singib qalganda. Hazır emi muna vaqt kelip adamların nemesi ösüp баягы не деп койду, заманга жараша акыл өсүп, мээнет күч. Анан ушинтип биздин айылда дагы ушундай эккен экен. Мен дагы чынына угуп ишенип ишенбедим. Анан ошого атайын бүгүн келип көрүп ынанып атам, мындайча айтканда. Ошого эгерде сиздер дагы мына Кадамжай тегерегидегилер, Кадамжай районунун ичидегилер, жакыныраак жердегилер алам десеңиздер, бул жерде 1 гектардан ham ашыгыраак окшойт. Келип алып, сатып, келип şu yerden дагы тандап алып, өзүңүздөргө алып кетсеңиздер болот экен. Кааласаңыздар портер менен келип алып, апарып сатсаңыздар да болот экен. Ошого реклама дагы, анан бир жагыдан бул аказдын мээнетин дагы кичине баалап, тайм видеого бул эме киргизип атам да. Bunday ko'lamda mына O'xna айылында birinchi жолу эгилип атат экен. Буга чейин мен чынын айтсам уга элекмин. O'xnада 1 гектар бирөө дарвуз экти дегенди уга элекмин да. Мына бул birinchi жолу болуп атат. Бул аказдын немесиге, дыйканчылыгына барака берсин. Алла разы болсун. Анан кече мен 2 дарвуз алганда 16 кило чыккан эди. 15 кило, 16 килодан 2 штук алганмын. Чындыгында бирок даамыга сөз жок. Жеп көрүңүздөр. Анан bunun эң эме жери бул тупуракка гумус аралаштырып эккен экен да. Ошон үчүн бул жакшы болуптур. Мен дагы эле таң калдым эде, бул мындай таштак эле жер болсо кандай болот экен десем, көрсө гумус аралашып эккен экен. Анан дарвузду өзүңүздөр билесиздер, эрте чыккан дарвуз болбойт. Мисалы мен эрте чыккан дарвуздарды жебейм да, негизичи. Себеби ол дары менен пышат. Чыныгы дарвуз мына августта пышат да. Ошого азыр мына пышып азыр эме кылыптыр. Кече бир портерди биз өзүбүздүн эле көчөгө алып койгонбуз. Эми бул ширин болгондон алдык да, сразу алып кирип сойдук, портер кетип калбасын деп биз азыраак эле деп ойлосок, көрсө бул жакта көп экен. Бирок ошондой болсо дагы өкүнбөдүк, абдан жакшы. Бүгүн дагы алабыз азыр, Кудай кааласа. Ошого келдик. Азыр биякта акабызга дагы кичине неме берейин, суроо берейин. Немелерге жооп берсин, өзү мындай ушул неме тууралуу дагы айтып берсин. Сүйлө бериң. Assalamu alaykum Seyitbek, kandayсыз? Жакшы. Жакшы өзү келдик да. Жакшы, келдик. Мана таза эле кепсин. Карбуздан пышты, мана элдерге реклама кылып берди. Мына ушуларды сатып, өз элдер мына O'xna, Кызылбак, Учкун ушуларга жеткизип сатышты баштайбыз эми. Кече баштадык сатышты. 3 квартира барып саттык кече бир күндө эле. Эми дагы мына сатыш керек. Тезирээк пышып бүттү. Анан ола турган болсо келип ала берет, шерден оптума менен көбүрөөк болсо үйгө алып жеткиziп беребиз. То есть баягы алып сатам дегендер дагы алып сатам дегендер ham келе берсин. 1 гектар берди. Жетет. Жакшы. Мына туугандар, мына кызыккан тегерегидегилер дагы келсеңиздер боло берет. Кадамжай жакын эле, билесиздер, 30 километр, жарым саатка жетпеген жол.
Анан бул көбөгө таң калыштуу болуп атат бул нерсе, чынын айткандачы. Мен дагы бир жолу айтайын, биринчи жолу болуп атам да. Эми мындай үйдө огороддон 1-2 штук эгип көргөндөр болсо керек, бирок мындай көлөмдө биринчи жолу көрүп атам. Мына көрүп турсаңар пишип атат. Азыр мындай орусча айтканда убедиться үчүн биз атайын таразындагы алып келдик. Битте алып келип неме кыласа, мына таразга коюп көрсөтүп эме кылып коелу. Чтоб баягы телефондо майдараак көрүнүшү мүмкүн да, ошого азыр мына жерде көзүңүздөрдү алды да жулуп полиядан. Мына азыр немесин көрсөтөлү деп атабыз. Чыныгы баягындай канча килограмм. Кече мен экөөнү алганмын, 16 кило, 16,5 чыкты каттасы. Кийинкиси 15 кило чыккан да. Бирок даамыга сөз жок. Эң негизгиси дарысы жок, гумус менен пышкан. Гумус менен пышкан, ошон үчүн бул жерде жакшы болгон. Мында өзүңүздөр дагы ойлосоңуздар, мына бул жактар жер кыртышы деме. Баягындай таштагыраак жерде эми. Ана коюңчу. Так, азыр көрсөтөбүз. Так, ана бисмилла. Коюңчу. Так, мына туугандар 12 кило 300 экен да, 12 кило 300 грамм экен. Кече меникиден кичинераак экен. Манасын коелучу. Оны коюңчу. Бул бир аз оорураак экен да. 12 ортого коюңа да бул жак тийбей калды. Атараңыз неме турабы? Ана 12 кило 215 кило. Көрдүңүздөрбү? Мына ушундай чоң дарбуздар болуп атат. Ошондуктан кимде ким дарбуз алып сатам дегендер болсо, жөн эле кызыккандар болсо, келип ушул жерден алып, полиядан алып кетсеңиздер болот. Алып барып сатсаңыздар дагы болот. Бул жалташты мына окунан сезону кетти да бул. Мынабы Алектерде шор жок мына. Мына Таптаза. Bir жолу ham дар жебеди. Өзү окунан погодасы кетти. Тарыз эккиленди мына буяга. Мурда ысык болбойт дедең, Мурда ыстык болбойт, ыстык болуп мына дарланбады мына, вообще шорам түшпөдү. Буну биринчи экенде шор түшөт, болбойт дешти да. Биздин окунан погодасы жакшы экен. Шорам болду, таптаза тарбыз. Биогөңүзгө эктим муну. 1 кило биогөңүзгө тупурак аралаштырып ар бирин түйдү. Менет күч болуптур да. Менет күч болду. Ар немени көйлатып адамдарга. Шону салдырып анан егип клёнканы жаап чыкты да ушундай болду. Мына клёнканы жаап, кадимки эле ошо томойндуктар кылган технологияны колдонуптур. Шамалды сайлыктар кылган технологияны колдонуптур. Мен эми аларды дары неме деп айтпайм, просто окунада да кылса болот экен да, туугандар, аракет кылыш керек экен. Мына акабыз кылган экен, мына менетин Кудайым берипти. Мына суу чыгып турат. Мына скважина. Бул жакта камерасы бар экен. Баягы көтөрүп кетип калабыз дегендер ой болсун. 360 тартат экен. Ночное видение полный. Ошондой туугандар, келип ушул жерден дарбыздарды көрүп, каалаган кичинесин алам десеңиздер, мындай кичинерактары бар экен. Чоңдорун алам десеңиздер, мына жайнап жатат. Чоңдорун аласыздар. Ошондуктан кимде ким кызыккан болсо, дарбыз алып сатам дегендер болсо, келиңиздер, мына кызыккан тегерек деле. Окунанын дарбызы абдан даамдуу болуп атат. Хит болуп атат мындай чагында. Кече 3 портерди канча бир 2 көчөдө эле сатып атабыз. 2 көчөдө эле алып. 2 теле көчөдө эме кылды. Биз өзүбүздүн көчөгө эле 1 портерди алып койдук. Анан дагы нарагырактарда 2 портер сатылыптыр. Сурагандар дагы көп болуп атат. Бирок бул жерде көп экен. Ошого муну кичине эме кылыш керек болуп атат. Сатыш керек болуп атат тезирээк. Себеби бул башка иши бар экен дагы, ошого алып сатам дегендерге дагы келсе бу жерде договор кылып бере берем дейт. Мына ушундай окунада жаңылык, биринчи жолу ушундай көлөмдө чоң дарбыздар пышып атат. Окуначылар келип алып кетиңиздер. Окунага жакын элесиздер. Свежий өзүңүздөр келип тандап туруп алып, таразга коюп, ушул жерде договор кылып алып кете бересиз. Негизгиси баягы колдон колго өтпөй, дыйкандан аласыздар да. Дыйкандардан алып,
Bir-birimizni Начар çıksa sırası almıştır benim. Bu kısa ağırak çıkmasa. Ana gördünüzler mi? Eğer appak çıkıp kalsa sıraz almıştır beremiz deydi. Alasanızlar orada da çakma kurup orada da almıştır. Sırası almıştır beremiz oldu. Mına ayrıkça toy kılganlar, bayağı aş berem degenler, merapiriyat ötkörem degenler uşul жерden alıp ketүүгө men sizlerge sunuştayım. Sebebi işenичтүү bolot da özüңүздөр tandap çakma kurup alıp ketsеңиздер да болот экен мына. Мундан артык да канчалык болуш керек жеңилдиги. Дыйкан ушунчалык кылып берип атат. Ошого келиңиздер туугандар. Мына дарыбыздар жайнап жатат мына. Көрүнүп атабы? Ошондуктан келиңиздер, окуначылар, көрө алыңыздар. Бу жерде дарыбыз көп. Сиздер дагы алып, сиздерге дагы ушундай дыйканчылык буйрусун. Каналга катталышты унутпаңыздар, бөлүшүп коюңуздар, лайктан басыңыздар. Экран астыга номер коюп коем, ошого байланышыңыздар.